Экинчи аял алып берсем болобу күйөөмө дейт. Al özüң bilesin, bирок al өтө эле кыйын маселе. Al айта бересиң, анан кийин кайра кайтып кетишиң деле мүмкүн да, ошон үчүн оозуңду тырмабай эле отур, жөн эле отура бер. Жөн эле отур. Эми айтат го, аял алып берсе сооп болот деген сөз жок. Бирөөлөр коркута берет да, аял алып берсе сооп болот, анан бейишке чыгат, башка жок. Сен күйөөңө итаат кыл. Намазың оку, орозоң карма, бейиш ошондо болот. Аял алып берсе бейишке чыгат деген жок. Кокустан күйөөң аял алган болсо, жиндилик көп кылба, кичине ыйла, бирок анан көп ыйлаба деген сөз да. Анан дуа кыл. Анан жиндилик кылып көчөгө чыгып алып, башка кылып астын өлүп алам деп, жок, эгер муктаж болуп калган ыктымалы бар да, мисалы үчүн ар кандай болуп калышы мүмкүн да. Ден соолугу жол бербей калышы мүмкүн, ыктымалы болуп калса. Анан бирок өзү бар издеп тап келип, ал деп берсе бейишке чыгат деген сөз. Эми айтылат ошентип сөз, бирок ал сөз мындай бир достоверный хадис эмес, дагы ушундай экен.